экен, таалай экен ден соолук. Жашообузда эң баалуулуктардын бири эч нерсеге алмаштыргыс, эч жактан издеп табгыс. Биздин байлыгыбыз бул, дөлөтүбүз, кетпес казнабыз бул, ден соолугубуз болот. Аны эмесе бүгүнкү 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк испитке каршы күрөшүү акциясына куш келиңиздер демекчибиз. Бүгүнкү иш-чараны ачып берүү үчүн сөз Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кулуев Дамир Садырбековичке берилет. Бүгүнкү акциянын катышуучулары, урматтуу акциянын катышуучулары, бүгүн биз 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү күнүн өткөрүп отурабыз. Бүгүнкү акциянын максаты ВИЧ-СПИДтин алдын алуу район аймагындагы мекеме уюмдардын комплекстүү иш алып баруусу жана калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Саламат сактоонун бүткүл дүйнөлүк уюмунун жана Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 1988 жылы кабыл алынган чечимине ылайык дүйнө жүзү боюнча жыл сайын ВИЧ-СПИД менен күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү 1 декабрда белгиленип келет. Бул күн ушул сыяктуу расмий күндөрдүн катарына абдан маанилүүрдөн болуп, адамдардын бул багытына кеңири маалымат алуусу, алдын ала сактануу жана келечекке дарылануу мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейүүсү үчүн шарт түзгөн. Ошондой эле аталган орундардын каза болгон эскертүү күндө катары белгиленет. Биз жыл сайын 1 декабрда ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү жана оорун алдын алуу күнү катары белгилеп келе жатабыз. Бул күндө райондук аймактарда иш-чара өтүп жатат. Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борбору маалыматы боюнча мурунку жылдарга салыштырмалуу учурда ВИЧ оорусу көбөйдү. Ошондуктан ВИЧ-СПИД илдетин алдын алуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана тийиштүү мекеме уюмдары менен биргеликте чөт өлкөлөргө барып келген жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Кыргыз Республикасынын ВИЧ-СПИД мыйзамына ылайык ар бир тармак өз компетенциясы негизинде иш күчөтүү зарыл экендигин белгилеп кетем. Аны эмесе кийинки куттуктуу сөздү СПИД илдетин алдын алуу боюнча түшүндүрмө берүү үчүн сөз райондук жалпы дарыгердик практика борборунун инфекционисти Бурманбы Апалаева эжекеде. Урматтуу куттуктоо сөз айта турган эжеке агайлар, минутаны чектеп алсаңыздар көп сүйлөбөй, маңыздуу маанилүү. Себеби бул жерде тургандын бардыгы жеңил кийинип турган окуучулар, ден соолук керек. Аны эмесе сөз кезеги сизде. Саламатсыздарбы, акциянын катышуучулары. Бул ВИЧ, СПИД, АИВ инфекциясы өтө коркунучтуу оорулардан, жугуштуу оорулардан болуп эсептелет. 21 жылдын чумасы деп койсок дагы болот. ВИЧ бул адамдын иммундук дефицит вирусу. Ал ВИЧ инфекция деген оорунун өрчүп кетишине алып келет. Вирус иммундук системаны начарлатат. Организмди ар кандай инфекцияларга туруштук берүү жөндөмүн бузат. СПИД иммундук дефициттин кабылдаган синдрому. Мындайча айтканда ВИЧ инфекциясынын акыркы стадиясы болуп эсептелинет. Азыркы мезгилде ВИЧ инфекциясы бардык жер шарында, айрыкча Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да көбөйүүдө. Жер шарында ВИЧ менен ооругандардын саны 40 миллиондон ашты. Ар бир минута сайын 11 адам бул ооруну жугузуп алышууда. ВИЧ оорусу биринчи жолу 1981 жылы Америкада катталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чечими менен 1988 жылдан бери 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүү күнү катары белгиленип келе жатат. Кыргызстанда биринчи жолу 1987 жылы Африкадан келген авиационный училищенин студентинен табылган. Ал эми 1996 жылы биринчи жолу Кыргызстандын оорусу ВИЧ инфекциясы менен ооруган. Жылда 1 ноябрдан 1 декабрга чейин 1 айлык жарыяланып, ар кандай уран менен өтүүдө. Мына быйылкы жылы биздин уран сенин ден соолугуң, сенин укуктарың, сенин жоопкерчилигиң деген уран менен өтүүдө.
республикалык СПИД центрден берген маалыматы боюнча ВИЧ СПИД менен ооругандардын саны биздин Кыргыз Республикасында 11.000 адамдан ашты. Булар көбүнчө 15 жаштан 49 жашка чейинкилер. Каза болгондордун саны 974. Кийинки сөз Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Матбек Зикировдо. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жогоруда врач эжекебиз айтып өттү. ВИЧ СПИД боюнча Түркбөй Чачпай кеңири маалымат берди. Алар аныктамасына токтолбой эле коелу. Бүгүнкү күндө ички иштер органдары дагы ВИЧ СПИДтин алдын алуу боюнча бир топ иш-чараларды өткөрүп келүүдө. Эң негизги приоритеттүү милдеттеринин бири болуп саналат. Мен ойлойм, бул дарт өтө коркунучтуу дарт болгондуктан ар бир жарандын бул алдын алуу милдет экен деп. Райондук ички иштер бөлүмүндө ушул 11 ай ичинде мектептерде ушу элдер арасында бир топ иш-чаралар жүргүзүлдү. Ушу мектептерде лекциялар окулду. Андан сырткары ушу райондук ички иштер бөлүмүндө камалган убактылуу кармоо жайга ар бир жарандан ошо өзүбүздүн ооруканага сообщение берип, ар биринен ошо анализ алып, ВИЧ-ге каршы алдын алуу иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Ал эми кандай кылмыш жоопкерчилик каралган? Мен ошого токтолуп өтсөм, кылмыш кодексинде 122 беренеде алкоголизмден, баңгиликтен, токсикоманиядан, кургак жапа чеккен адамдар кылмыш жасаган учурда сот мындай адамдарга медициналык корутунду болсо жаза менен мажбурлап дарылоону дайындайт. Соттолгондун дарыланууга карата болгон мамилеси аны ушул кодекстин 1-бөлүмүнө ылайык жаза өтөөдөн бошотуу жөнүндө маселени чечүүдө сот тарабынан эске алынат. Эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жаза чараларына соттолгон, көрсөтүлгөн адамдар медициналык мекемелерде дарыланууга жатат. Мындай адамдар эркиндигинен ажыратууга соттолгон учурда жазасын өтөгөн жерде, ал эми бошотулгандан кийин дарыланууну улантуу зарыл болгон учурларда медициналык мекемелерде дарыланууга жатат. Ал эми ВИЧ-ге байланыштуу кылмыш кодексинин 160 беренеде врачтык сырды ачыкка чыгаруу, этиятсыздыктан ден соолукка оор зыян келтирген кесиптик же кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу билип калган адамдын врачтык сырды ачыкка чыгаруусу, 4-категориядагы түзөтүү жумуштарына же 5-категориядагы айып салууга же 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 1-категориядагы эркиндигин ажыратууга жана 1-категорияда айыптуу салууга жазаланат. HIV СПИД илдетин алдын алууда жана аны менен күрөшүүдө мекеме уюмдар тарабынан аткарыла турган иш-чара тууралуу маалыматты өзгөн район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борборунун Каракулча райондук бөлүмүнүн эпидемиологу Жумабүбө Абдыкадыровага берилет. Бүгүнкү 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүүнүн акциясына катышуучулары жогорудагы ушу Пулмакан апалар жакшы баардык көп нерселерди айтып өтүп кетти. Мен да ошол статистика боюнча буларга токтолуп кетпей эле коеюн. Урматтуу ошо катышуучулар, ошо ВИЧ инфекциясынын биз да ошол өзүнүн ушул өкмөт тарабынан ошол мыйзамдар чыккан, токтомдор, буйруктар чыккан. Ошонун негизинде биз иш алып барабыз. Ошол буйрук токтомдордогу баардык көрсөтүлгөн нерселердин баарын алдын алып көзөмөлдөп турабыз. ВИЧ инфекциясын эрте аныктоо жана өз убагында дарылоо иштери жүргүзүү максатында медициналык кызматкерлер тарабынан эпидемиологиялык жана клиникалык көрсөтмө менен милдеттүү түрдө текшерүү жүргүзүлүп келет. Эпидемиологиялык көрсөткүч менен текшерүүгө өзүнүн ошо буйрукта көрсөтүлгөндөй контингенттер текшерилет. Клиникасы көрсөтмө менен да жогоруда апалар айтып кетти, көп жанагындай оорулардын көп 6 айдан ашкан иш өткөрүп, жанагындай ысытма 1 айдан ашкан ысытма оорулар менен дагы текшерилип, көп оорулар ошо ВИЧ контингенттер менен текшерилип отурат.
Каракулча райондук жалпы дарылоо профилактика борборунун ИФА лабораториясында ВИЧ илдетин дарттуу аныктоо үчүн 2021 айлыгындагы кичине статистика боюнча тактап кетсем, 2021 10 айында 4702 анализ текшерилген. Анын ичинен клиникалык көрсөтмө менен 540 бейтап текшерилген. Балдар арасында 27 бейтап текшерилген. Донорлор деп жана кан тапшыргандарда сөзсүз түрдө ВИЧке текшерилип анан кийин кан куюлат да. Будан 152 жаран текшерилген. Кош бойлуу аялдар сөзсүз түрдө текшерилет. Себеби алар учетко турганда, анан ВИЧке текшерилет, төрөткө барган убактарда текшерилет. Быйылкы жылга 2782 кош бойлуу аялдар текшерилген. Медицина кызматкерлери сөзсүз биринчи ошо эмеге ишке кирген убакта текшерилет, андан кийин эпидемиолог көрсөткүч менен текшерилет. Себеби жанагындай больницага жатканда ВИЧ менен табылгандарды кызмат кылган медициналык кызматкерлер текшерип турат. Алардан 328 медициналык кызматкерлер текшерилген. Башка жактан келген жана миграциядан келгендер да сөзсүз текшерилет. Быйылкы жылга ошо 12 адам текшерилген. Анан кийин жанагы бизде ошо кош бойлуу аялдардын өнөктөштөрү деп коет, жолдоштору сөзсүз текшерилет. Булардан 699 адам текшерилген. ВИЧ илдети менен контакт болгон жана ВИЧ илдети табылганда үйүндөгү сөзсүз контакт болгон семьяларда текшерилет. Булардан 22 адам текшерилген. Ана медицина контакттарынан 15 адам текшерилген. Үй семьясында контакттардан 3 адам текшерилген. Жана айтып өтүп кеткендей, жыныстык жол аркылуу жуккан оорулардан дагы 10 адам текшерилген. Анан жанагы изоляторда эмеге кармалган бейтел немелерден, жарандардан дагы текшерилет. Алардан 4 жаран текшерилген. Быйылкы жылда ошо 4702 адам ВИЧ илдетинде текшерүүдөн өткөрүлгөн. Андемесе кийинки сөз кезеги балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмүнүн башчысы Бөкөтаева Бегайым Сапарбаевна да. Акциянын катышуучулары, урматтуу мекендештер, 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Бул күн биз үчүн эң маанилүү күн. Анткени бүткүл дүйнөнү дүрбөлөңгө салган, согуш талаасында көзгө көрүнбөгөн, кандай гана курал болбосун күчү жеткис вирусту бүгүнкү күнү кантип жеңүү керектиги боюнча ар бир атуу жетишерлик маалымат алды десем жаңылышпайм. Эзерки ата-бабаларыбыз сымал биз да өз урпактарыбызга таза коом, сейрек жашоо курууга тийишпиз. Эртеңки келечек ээлери болгон балдарыбызга бул күн балдар дайыма тененин жана мамлекеттин камкордугу менен коргоосуна муктаж экендиги, алардын өмүрү менен ден соолугу, билими менен коопсуздугу, келечеги үчүн жалпы коом жоопкер экендиги дагы бир жолу эсибизге салган күн. Ар бир бала бактылуу балалыкка, татыктуу жашоого жана жаркын келечекке ээ болууга укуктуу. Аны камсыз кылуу биздин милдетибиз. Анткени дени сак балдар гана ишенимдүү келечек ээлери боло алат. Урматтуу жаш өспүрүм балдар, мектеп окуучулары, биздин өлкөдө СПИД жок, ден соолугу чың, бактылуу жашоого укуктуубуз деп өзүңүздөргө жаккан боектор менен кол издериңиздерди калтырып кетсеңиздер. Келиңиздер. Оору калса да адам калбайт. Оору эмес, оору баккан оору. Оору тилинин эми барды изебе, колунун барды изек. Оору эмгектен качат, эмгектен көңүлдү ачат.
Оорубаган адам өлүмдөн коркпойт, оорубаган онтубойт. Ооруган жерден кол кетпейт, ооруган жериң урунду болот. Ооруганды сурасаң, айыкканга тете, ооруда чанчуу жаман, сөздө канчуу жаман. Ооруң жок болсо котур бол, доом жок болсо кепил бол. Оорулуу адам жылмайса айыкканга тете, арамза адам жылмайса алдаганга тете. Оорулууга жардам берсең эзе элесинен кетпейт. Оорулуунун ою 10го бөлүнөт. Оорулуунун оюна эмне келип, эмне кетпейт. Оору жашырсаң өлүм ашкерелейт. Ооруну кенебеген өлөт, оорунун таттуусу жок, дарынын жакшысы жок. Ооруп турсаң, ойноп турдум де. Өлүм өксүтөт, оору коргулат. Сүйлөсөм тилим ооруйт, сүйлөбөсөм дилим ооруйт. Тил ооруткан дос эмес. Ден соолук табылгыс байлык, сатып алгыс бакыт, түгөнбөс кеч. Кайсы бир адамдын ден соолугу чын болсо, ал бактылуу. Эркиндик менен ден соолук окшош, алардан ажыраганда гана аттиң дейсиң. Ден соолук бактылуу эшиктеринин ачкычы, жашоонун кооздугу, өмүрдүн баалуулугу. Ден соолук ийгилик тепкичтерине чыгууга сүйөнүч, жетүүгө күч кубат. Адамдар эки нерсенин кадырын билбейт. Биринчиси убакыт, экинчиси ден соолук. Биринчи байлык ден соолук. Дүйнө кандай кызык, анан керемет. Кадырына жетибегер биз билсек, өмүр кандай, өмүр сонун керемет. Эгер анын кадырына биз жетсек. Эх, мезгил мына мынчаниге бат шашар. Адамдарчы түз жолдон да адашат. Жаман жолду тандап алып өздөрү. Жакшы жашоо эмне экенин баалашпайт. Замандашым сага айтам асыл кеп. Ден соолугуң сакта дайым аздектеп. Кыянатты кылба башка бирөөгө. Жок дегенде айтпаларга жаман кеп. Мен ушундай ырахатты көрөмбү? Же жашоодон тоюп бир күн өлөмбү? Эне кемден бир кездеги жаңылган, же азабын тартып жүрүп өтөмбү? Жаш кезинде апам сулуу болуптур, келечекке асыл максат коюптур. Чет жактардан билим алам деп тилеп, мектепти да жакшы окуп бүтүптүр. Шаар укмуш ага көрүнөт. Жандап баскан жигиттер да көбөйөт. Махабатка манчыркап көз тумандап, баш кошууга бир жигитке бел байлайт. Кайда калды баягы асыл тилектер? Ажырады бек кармашкан билектер. Таштап кетти арзып сүйгөн жигити. Жашка толду мөлтүрөгөн каректер. Сарсанага батып жүрүп жүрөгү. Байкуш билбейт мен боюмда экеним. Башы айланып эстен танып жыгылып, ооруканага түшүп калат бир күнү. Мейирбан эже кубанычтуу жылмайып, сонун кабар айтам сага деп келет. Жакшы карап ал абалын билген соң, анализин алып анан текшерет. Анализе начар чыгат, аны айтпайт. Сүйлөп берет бала сонун жакшы деп. Төрөгүчө жаман кабар айтпастан, көз алдымда аны карап капесте. Ошентип жылдар өтүп мен чоңойдум. Апакем ооруп жүрүп кош айтышты. Ыргалып мен да жүрөм эл ичинде. Биле албай айлам куруп не кылышты. Канча адамдар кемсиктешип, абый ботом бул баягыго, ооба ошол деп көп сөз кылышты. Тажадым, кош бол дүйнө, кош эме. Канат бурдаш көтөр бийик башыңды, өйдө кылган жибек сымал чачыңды. Биз үчүн сен жан курбусуң, улуусуң. Биз үчүн сен керемет жан сулуусуң. Аткарылсын үмүт, максат тилектер. Болсун сен чындап эле дарыгер. Кол сунганга жардам берген жан курбуң, оорукчанга болуп тургун дабай. Жан курбуң, өмүр керемет. Сенин колуңдан бардыгы келет. Шарип Жээнбеков атындагы интернат лицейинин 7 классынын окуучусу Сабиралиева Айпери. Дилбаян, спид коркунучтуу дарт. Ден соолук бул адам баласынын жашоосунун эң негизги шарттарынын бири. Ден соолугу жок адам баласынын бул дүйнөдө жашап кетүүсү абдан эле кыйын.
Ден соолукту сактоо мамлекеттин, коомдун, жеке адамдын негизи максат болуш керек деп эсептейм. 1988 жылдан тартып 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күн катары белгиленип келет. Мурда көбүнчө Европа мамлекеттери өзгөчө маани берип белгилеп келсе, азыр күнөстө Азия мамлекеттери да кошулуп, бул датанын маанилүүлүгүн арттырууга чоң салым кошту. Ал тургай өзүбүздүн эле чокусунан ак кар, көк муз кетпеген ала тоолуу өлкөбүздө бул өнөкөт. Өлөрман оору кеңири кулачын, жайганы көнүмүш ич болуп калгандай көрүнөт. СПИДтин алгачкы белгилери кандай? Ар бир адам кандайдыр бир белгилерден улам ВИЧке чалдыкканын аныктай алат. Бирок ошентсе дагы медицинада СПИДтин ар кандай белгилери аныкталган. Алар салмактын дароо азайып кетиши, кургак чөтөлдүн пайда болушу, температуранын жогорулушу, белгисиз бир себептерден улам уйкусуроо, ич өтүү, мурунда жана оозу кызыл, күрөң тактардын пайда болуусу, депрессия, стресс сыяктуу оорулар болушу мүмкүн. Бирок мындай белгилерди байкаган соң дароо ВИЧ инфекциясы бар экен деген түшүнүк болбош керек. ВИЧти мындай белгилерден тышкары анализ аркылуу лабораториялык тестирүүлөрдөн соң гана аныктоого болот. Ден соолук табылгыс байлык, сатып албас бакыт. Түгөнбөс кенч, кайсы бир адамдын ден соолугу чың болсо, ал бактылуу деп айтсак болот. Ушул бүгүнкү көрүнүшкө даярданган Шарип Жээнбеков атындагы интернет лицейинин окуучуларына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз Каракулча райондук имам хатиптин жардамчысы Идрисов Ислам мырзада. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, агайыны, эже карындаштар. Ден соолук бул баа жеткис байлык. Кудай Таала тарабынан берилген эң чоң белек. Ар бир адам өзүнүн ден соолугун аманат билип, ден соолугуна аяр мамиле жасоо бул ыйык милдет десек болот. Дин шариятыбызда эмне делинет? Албетте дин ислам динибиз тазалыктын үстүндө тургузулган дин. Тазалыкка үндөйт, жакшылыкка, адилеттикке, аманчылыкка, тынчтыкка негизеле коомдо, мамлекетте ушундай бир жакшылыкка үгүттөйт туугандар. Ошол сыңары ар бир жаран өзүнүн мекенин сүйүп, мекени үчүн кызмат кылып, жана өзүнө башка бирөөгө зулумдук же болбосо бир жамандык ыра көрбөстөн өзүн дагы сактап, башканы да сактоо бул ыйык милдет. Кийинки сөз Каракулча райондук спорт мектебинин жетекчиси Козубаев Төрөш агайда. Урматтуу бүгүнкү акциянын катышуучулары, бүткүл дүйнөлүк СПИД күнүнө карата бардык жерде 1 декабрь күнү ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Ошого байланыштуу биздин райондо дагы 8 декабрь күнүнө атайын спорттук иш-чара уюштурдук. Кече акимдин колу менен коюлган жобо түзүлүп бүттү. Мекеме уюм жетекчилерине, айыл өкмөт башчыларына таркатылса керек. Ошонун кандай өтөбүз айтып коеюн азыр. Волейбол боюнча эркектер командасына жалпы айыл өкмөт башчыларынын атынан бир команда түзүлөт. Экинчи команда билим берүү бөлүмү тарабынан түзүлөт. Үчүнчү команда оорукана, төртүнчү команда МЧС, аваз барсын. Бешинчи команда роуду, алтынчы команда мекеме уюмдардын башчыларынын атынан 6 команда болот. 8 декабрь иш күнү болгонуна байланыштуу саат 3-төн кийинки койдук, саат 1-ге 13:00 барсаңыздар жеребие тартып туруп, ошол жерде баштап оюнду бүткөрөбүз. Андан кийин аялдар командасынан оорукана 1 команда,
2-nji komanda rayonduk bilim berimi tarabынан, 3-nji komanda soç jardam. Bul ayaldar komandası liseyde bolot. Aga çeyin uşul dekabr içi mektep ligası boyunca жаңы жылга чейин белдештер өткөрүлө берет ар жума сайын. Ошондуктан урматтуу айыл өкмөт башчылары, мекеме уюм жетекчилери, оорукана, МЧС, РОУду айтып коеюн, 8 декабр күнү спорттук формада зайыпкаңыздар менен келсеңиздер. Сыйлыктары бар. 1 декабр бүткүл дүйнөлүк испитке каршы күрөшүү күнүнө карата өткөрүлүп жаткан иш-чараны жыйынтыктоо үчүн сөз кезеги Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Көкөев Муса Саибовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу бүгүнкү акциянын катышчылары. Жогоруда бар жок айтылган иш-чараны туура түшүнүңүздөр. Бүгүнкү күндө ар бир мекемеде сан баракча болсун. Ушу спидке каршы ар бир ишканадагы иштеп аткан мекемедеги иштегендер билсин. Билим берүү тармагында бул тематикалык сабактар өтсүн. Жана ушундай айыл өкмөттөрдө элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана сырттан келип миграцияда жүрүп келген элдер менен, миграцияда жүргөн адамдар менен толук бул боюнча маалымат жүргүзүп, бул боюнча да иш жүргүзүш керек. Өзүңүздөр мына статистиканы уктуңуздар, эң көп маселе ушу спид каяктан чыгып атат? Миграцияда жүрүп келгендерден чыгып атат. Республика боюнча, область боюнча, район боюнча мына былтыркы жылдан быйылкы жылы бизге адамдардын саны көбөйүп бараткан өзүңүздөр статистиканы уктуңуздар. Кайра кайталап айтпайын. Ушул ар бир мына имамдарыбыздар турат, имамдарыбыз абдан жакшы сөз айтты. Ушу мечитте дагы сиздер тараптан ушул айтылса абдан жакшы болот эле. Ушуну ар бир мечитте дагы жеткизип, ушу туурасында иш жүргүзүп берсеңиздер, жерге элибизге ушул маселени туура жеткирели. Биздин элибизде таза коом болсун, коомду таза келечек өткөзүп берип, өзүбүз таза жүрүп, ушу тазалыкты сактап, ушу элибизге ушу спидтен алыс болуп, ушу ден соолугубуз бекем болуп, эң кымбат мына баарыбыз ар бир чыккан адам ушул жерде айтылып атат, ден соолук жөнүндө сөз кылып атат. Ушу ден соолукту колдоп, ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн күрөшөлү жолдошор. Ушу катышуучуга мына ушу жерде чыдап, акырына чейин турган мына мектеп окуучуларына, мектеп жамаатына рахмат, мына медицина жамаатына рахмат. Ушу коллектив мына ишканаларга, имамдарыбызга бар жолдошу чыдап, ушуга кайдыгер карабай, баарыбызга ушу кошулуп турган элибизге, журтубузга рахмат. Ушу менен сиздер ушу акцияга келип киргениңизге чоң рахмат. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, ден соолугуңуздар бекем болсун, өмүрүңөр узун болсун, ушу оордан алыс бололу. Рахмат. Чоң рахмат, аман болуңуздар. Ар бирибизге ден соолук керек. Бардыңыздарга ден соолук каалаймын. Жаркын келечек ээлери болгон жалпы балдарыбыздын ден соолугу биз үчүн эң жогорку маанилүү деп эсептейм. Ошондуктан бүткүл дүйнөнү дүрбөлөңгө салган спид күнүнө каршы күнүнө Каракулчада дагы акция уюштуруп, негизинен бардык мекеме, уюмдар, жаш өспүрүмдөр катышып өттү. Биздин максатыбыз келечектеги жаркын келечек ээлери болгон балдарыбызга таза коом, дени сак жашоо куруу милдетибизди бир бурчун аткарып десем болот.